Алгачтан саламатсыздарбы? Баарыңыздар кыргыз элим. Мен ушу Асанова Элзаттын атасы болом. Бу Элзат кызым балдардын улуусу. Баягы жюрилерден да айтылган турга тубаса мугалим экенсиң деп. Анысына мен да кошулам. Бу Элзат кызым кичинекей чагынан эле ойногондо да ушу мугалим болуп ойночу да. Анан мындан кийинки кызым 5 жашында туюнтма эсеп чыгарып, газетаны шар окучу. Мындан кийинки перизаттаган кызым. Ошо кыздардын кичинекей балдарды ойногондо да ушу мугалим болуп ойночу да. Анан биз ушу кызматка жараша Ананова айылында жашап калдык. 4-классты садикти ошо мектепке барды. Анан кошуна орус балдар менен сүйлөшүп, орус тилин да жакшы уюштурганда, орус тилин да кыйын сүйлөчү кичинекей чагында. Анан ошо 99-жылы айылга көчүп бардык, өзүм Арал айылыма туулуп өскөн. Ал жерден 5-класска кирди. Анан ушу орус тил мугалимдери олимпиадага орус тилден алып барабыз дешти да. Анан бу кызым 11-класста ошо Жеңишбек Ашымов атындагы Арал орто мектебинде кызыл аттестат менен бүттү. Журналында да 1-4 жок болду да. Кызым кичинекейинен эле конокко да ээрчичү эмес. Бара бергиле деп эле өзү кичинекейинен эле ушу китеп окуп эле сабагын окуп отурчу да. Кийин Улуттук университетинде кызыл диплом менен бүттү. Андан Арабаевада мугалим болуп иштеди. Анан турмуш шартка байланыштуу айылга көчүп барышып. Ошондон бери эмгеги кайтты. Ушу күндүр түндүр иштеди. Мен өзүм деле мугалим болбосом да ушу 15 жылдай өзүбүздүн мектепте ата-энелер комитетинин төрагасы болуп иштедим. Ошо мектептин ички тышкы эмелерин баарын мен деле түшүнөм. Ошо мугалимдердин эмгеги чындыгында эле зор. Ошо биз да кубанычта болуп атабыз. Ушу министрликке, ушу жетекчиликке баарына ыраазымын. Ушу алган үйү балдарыма буйрсун, ак жолтой болсун. Сиз кызыңыздан биринчи орун алган кандай болдуңуз? Кандай сезимдериңиз болду? Мен биринчи укканда биринчи апасына чалыптыр. Анан мен тышта жүргөм, кел атсам эле мамасы өкүрүп бакырып ыйлап атат. Чочуп кеттим. Эмне болду десем, Элзат биринчи орунда гран-прини алыптыр деп. Ой, анан эмне ыйлап атасың деп коюп, анан ага көрүнбөй үйгө кирип алып мен да чындыгында жашыдым. Жакшы сезим болду. Ар бир ата эне ушу балдарынын кубанычын күтөт да. Ошо аябай эле кубанычтуу сезимде болдук баарыбыз. Биз эле эмес, аган туугандарыбыз, эл журтубуз баары, мугалимдери, окуткан мугалимдери да куттуктап, таанымаган баары куттуктап атат. Кубанычтабыз. Ушунусу кут болсун өзүнө. Айылыңыздарда өзүнчө бир байрам болсо керек азыр. Айылыбызда да биз Арал айылы менен Долан айылы кошуна элебиз. 2 айыл талашып атат да биздики депчи. Биздики да жана айтып атпаймынбы, ошо Жеңишбек Ашымов атындагы мектеп. Ушу Гүлжамал эже жетектеген мектеп, бул республика боюнча биринчиликти алган мектеп да. Ошо мектепти бүттү, ал кишилердин да эмгеги зор. Ошо мугалимдери, баары эле жалпы мугалимдери да аябай сүйүнүп атат, өзүнүн коллективи сүйүнүп атат. Жеке эле биз эле эмес, баары эле сүйүнүп атат. Кудайым кут кылсын ушу. Кичине артка бираз кылчайып койсо. Ошо кызыңыз айтып атпайсызбы? Бала кезинен эле оюнуңузда мугалим болуп жүрүп. Анан демек келечектеги кесип бала кезинде эле тандап, бала кезинде эле кыйналган экен да? Ооба. Анан үйдөн ошол кесипти тандап калышына таасир эткен адамдар болдубу? Балким сиз, балким апасы. Биз деле оюна койдук. Тияка бар, бияка бар деп айткан жокпуз да. Мен өзүм атам бухгалтер болчу. Анан атамдын кесибин туурап мен бухгалтер болдум, бирок балдарым 4 балам бар, 2 кыз, 2 эркек. Баары жогорку билимдүү. Анан бирок өзүлөрүнүн эле тандоосуна койдук. Адатта болот го, ата энелер ошо менин жолум жолдос экен деп өзүнүн аркалган кесибин таңдашат го балдар. Сунуштайт го. Андай нерсе болгон жок. Андай нерсе болгон жок. Бирок жанагы жюрилер туура айтат. Ошо тубаса эле эме болчу. Айтып атпаймынбы, кенедей чагында эле ушу столдорду коюп алып, бир картондон бир доска жасап алып эле ошо балдарды окутуп эле ойночу да. Кичинекей өзү деле окуга бара элек кезинде ушундай ойночу да. Ошо кичинекейинен эле жана тубаса дегени чын, ишенем мен. Даже конокко да ээрчи эмес, айтып атпаймынбы, ошо китеп окуп эле сабагын окуп отурчу. Анан эмеше бүгүн мугалимдер күнүнө дагы улуттук филармонияда чоң маанилүү иш алып келген. Биз дагы көрүп аттык, байкап аттык.
жакшы эмоциялар болот да. Өзүң жеке бүгүнкү күндө кандай бир сезимдер башыңан кечирди? Бүгүнкү күн менин жашоомдогу бир чоң бурулуш алып келген күн. Өтө бир жүрөгүмдө сактала турган күн болду. Өзгөчө мына доктор Күлүш Аршаевнанын өз колу менен такканы мен үчүн бир төлгө катары, ошондой эле аябай бир кичипейил, мыкты айым экендигин көрсөттү да. Мен ыраазымын. Бул күн дайыма менин эсимде сактала турчу күн болду. Бул сезимдерди эми сөз менен айтып бере албыз. Бул сезимдерди сезиш үчүн жылдын мыкты мугалими болуш керек да. Ар бир адам, ар бир мугалим аракет кылса жетет экен. Ушул эле жылы мен райондун грамотасын алдым, облустук грамотаны алдым, мына министрликтин грамотасын жана ушундай сыйлыктарды алдым да. Бул кесип канчалык аракет кылсаң, ошончолук бир эмгегиңди жерге калтырбай кайра бере турчу кесип экендигине, ушул мугалим болгондугума, пайгамбар сүйгөн кесиптин ээси болгонума бүгүн чексиз ыраазы болуп турамын. Жалпы ушул мамлекет тарабынан, министрлик тарабынан бизге колдоо көрсөтүп, ушундай конкурстарды уюштуруп жаткандарына, көңүл бурулуп, бир жөнөкөй мугалимге стимул берип жаткандарыңыздарга чоң ыраазычылык билдиремин. Бул жеңиш жалгыз меники эмес, жалпы мамлекеттики. Ар бир ушул өлкөдө жашап, мен кыргызмын деп кыргыз тилинде сүйлөгөн адамдардын белеги, жеңиши, кыргыз тилинин жеңиши. Анткени бул сыйлыкты мен 23 сентябрь мамлекеттик тил мыйзамынын кабыл алынгандыгынын сабак өтүп, ошол тил, кыргыз тилге берилген бир белек катары кабыл алдым. Кыргыз элимен айланайын деп отурам. Чыксаң, тааныганы да, тааныбаганы да, баракчама дагы алдыман чыккан сайын баталарын берип атат. Бул эмне деген биз мыкты элбиз. Көрөнгөлүү, уюткулуу, мыкты ушул кыргыз элинен чыкканыма, ошол атың дагы жакшы экен, биздин элдик кыз болдуң деп баардыгы батасын берип атса, бүгүн ушундай кыргыз экениме сыймыктанып отурамын. Ушул сезимди жашаш үчүн баарыңардын колуңардан келет. Аракет кылгыла. Ар бир нерсе бааланат экен. Таза бардыгы ачык айкын өтөт экен. Ушул мыкты мугалимди тандоодо дагы критерийлер аябай сонун экен да. Тест. Мугалим чын эле компетенттүү экен, өз кесибин билет бекен. Ушул турлардан эң жакшы бааланып, байкалып калып атат. Сиздерге ушул ачыктыкка, тактыкка ыраазычылык билдиремин. Өтө сонун конкурс болду. Мына өз күчүң менен ушундай деңгээлге жетип, ошонун бир рахатын тартып туруу, балдар менен жакын болуп, ошолордун сүйүүсүнө эргип, ар бир сабактан рахат алып, анан кошумча ушундай белек, сыйлык алып турсаң, бул эмне деген сонун жетишкендик. Чоң ыраазычылык билдиремин баардыгыңыздарга. Рахмат. Рахмат. Менин ушул жеңишиме багып өстүрүп, ушул деңгээлге, ушул эрезеге жеткирген, билим берип, даярдаган ушул ата-энемдин ролу чоң жашоомдо. Дайыма багыт берип, эгерде ошол үй бүлөң колдобосо, анда мугалим жеңишке жетүүсү оор да. Анан ата-эненин батасы дагы түз тиеткен, ушул атамдын, апамдын батасы, жалпы калайык журттун батасы, жолдошумдун колдоосу, чоң энемдин батасы тиип, жалпы элимдин батасы тиип ушул деңгээлге жетип отурамын. Ушул мен бактылуу кызмын деп ойлойм. Ушул ата-энем бүгүн менин кубанычымда ыйлап көз жаштарын көрүп, ушул менин сүйүнүчүмөн дагы ата-энемдики жогору экенин мен 5 баланын энеси болгондуктан жакшы билемин. Өзүңдүкү башка, балаңдын ийгилиги, балаңдын 5 алып келгени эле кандай деңгээлде бир жогорку сүйүнүч да. Ал эми ата-энем үчүн азыр мен сезгенден да 2 эсе сезип жаткандыгын билемин да. Ошондуктан Кудайыман узун өмүр тилеймин. Ушул мыкты ата-эненин кызы болгондуктан мына мыкты мугалим болуп отурам. Ушулардын тарбиясы, окуткан билими, анан батасы менен ушул деңгээлге жетип отурамын.